Вы, кыргызский народ, вы конченые, все 6 миллионов вы конченые, чтобы помочь человеку, я что должен, блядь, обязательно по халалу работать, зарабатывать? Президент вебкам иши боюнча 9 жылга абакка кесилген Даниэль Ажиевдин айланасындагы талкууларга жооп берди. Белгилүү болгондой, Ажиев Садыр Жапаров ырайым бергенден кийин абактан тик учак менен үйүнө чыгып кеткен. Ушул тапта соц тармак колдонуучулары анын абактан тик учак менен учуп кетиши, чыгып алып байлыгына мактангандай жашоо образын көрсөткөнүн сындап жатышат. Муну менен кайсы бир деңгээлде бийликтин аброюна көлөкө чүрүлгөнү айтылууда. Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде бул маалымат аны дагы диндароо кылганын жана күтүүсүз болгонун белгилеген. Мен дагы угаар замат дендоро боло түштүм. Апасы итке минип калдык деп ыйлап атса, баласы болсо түрмөдөн тик учак жалдап учуп жатса, мени алдаган экен да деп. Негизи менин боорукерлигимди жана жумшак мамиле жасаганымдан көптөрү пайдаланышат. Бирок көпкө узашпайт. Жумшак кишилердин катуулуулугу кармаса таптакыр жазылбайт эмеспи? Садыр Жапаров ошол күнү жалпысынан оор эмес кылмыш кылган 75 соттолуучуга ырайым берген. Ал эми Ажиевке ырайым кылуу боюнча президентке апасы түздөн-түз кайрылган. Мага Ажиевдин апасы кайрылган. WhatsApp номеримди кимден алганын билбейм. Түздөн-түз видео кайрылуу менен кайрылган экен. Келиним 4 баласы менен кыйналып жатат. Бир баласы майып, жашоо турмушубуз аябай оорлошуп кетти. Балама ырайым берип чыгарып бериңиз. Бала мындан ары тартиптүү болуп, тынч жүрөт. Мен кепилдик берем деп. Мен боорукер адаммын. Чындап эле ишенип ырайым бердим. Бир эле Ажиевке эмес, ошол күнү жалпысынан оор эмес кылмыш жасаган 75 соттолуучуга ырайым бергем. Анан эле мага Ажиев түрмөдөн тик учак менен учуп кетип жатат деген кабар келди. Дароо ошол замат тик учакты кайра артка кайтарып, учкан ордуна кондурдук. Ошентип Ажиев машина менен үйүнө кетти. Тик учак менен учуп кетти деген маалымат чын. Бирок 15 мүнөт өтпөй учакты артка кайтарып, учкан ордуна кондурганбыз. Даниэль Ажиевдин апасы Садыр Жапаровка баласына ырайым кылуу өтүнүчү менен январдын башында кайрылган. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов соц тармакта кантип эле президенттин жеке WhatsApp номеринен кайрылсын деген өңдүү күмөн саноолор боюнча тактоо киргизген материалдар менен бөлүштү. Балам чыкса тынч жашоо менен эч качан соцсетке да чыкпайт. Өзүнүн жана чарбачылык иштери менен адек болуп балдарын багып, тынч Кыргызстандын ичинде нан таап, балдарын багат деген ойдомун. Мен сизге кепилдик берип сөз менен айта алам да. Балам да менин сөзүмөн чыкпайт. Ал бала да мындай бир сүйлөгөн бала да. Мен сизге ошо көптөн көп урматым менен Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранып кетем. Карыганда жалгыз жашап, эмне өлсөм дагы ошо баламды чыгарып берсеңиз, мындай тынчыраак өлөт элем да. Калк арасында абактагы акын Аскат Жетигенди бошотуу талабы байма-бай көтөрүлүп келди. Бул учурда президенттин ырайымы менен вебкам студиялардын тармагын негиздеген Даниэль Ажиев мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгышы көпчүлүктү шок кылган. Президент эмнеге абактагы акын Аскат Жетигенди чыгарбай, ыплас иштерден акча жасаган адамга ырайым берет дегендер четтен табылды. Мен кимди чыгарышты, кимди чыгарбашты тандабайм. Ким ырайым сурап, арыз менен кайрылса, арыздын негизинде чечим кабыл алам. Арыз менен кайрылбаган соттолуучуну кантип чыгарам? Арыз менен кайрылса, аны да караганга даярбыз. Ал ортодо милиция кызматкерлери жакында эле ырайым кылуу актысы менен эркиндикке чыккан Даниэль Ажиевди кармашты. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы расмий түрдө тастыктады. Ведомствонун маалыматы боюнча Ажиев достору менен эс алып жүргөндө Токмок шаарында кармалган. Учурда анын кармалышын так себеби расмий түрдө жарыялана элек. Эске салсак, Бишкектин 1-май райондук соту 2024-жылдын 31-июлунда Ажиевди сойкулукту жана ыпластыкты интернет тармактары аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү же ага катышуу жана алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү боюнча күнөөлүү деп таап, ага 220 000 сом айып салган. Сот анын мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга абакка кескен. Бул өкүмдү кийинки инстанциялар күчүндө калтырган. Даниэль Ажиевдин мамлекетке алынган мүлкүнүн жалпы баасы 262 миллион сомду түзгөн.
Атайын кызмат 2023-жылы июнда Даниил Ажиев жетектеген трансулуттук туруктуу кылмыштуу топтун ишмердигине бөгөт коюлганын кабарлаган. УКМКнын маалыматы боюнча ал ээлик кылган 3 чоң студияда тинтүү жүргүзүлүп, 30 оператор жана ар кандай интернет акчага интимдик кызмат көрсөтүү үчүн колдонулган 80 компьютер табылган. Ал 2023-жылы 31 майда Кыргызстан аймагынан чыгып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланып, УКМКнын өтүнүчү менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмираттарына учууга аракет кылып жатканда кармалып, Кыргызстанга өткөрүлгөн болчу. Асия Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы.